Саламатсыздарбы? Capital программасынын элдик экономика рубрикасы улантат. Биз бүгүн келечектин акчасы же болбосо баланын билим алуусуна салынган инвестиция жөнүндө сөз кылабыз. Мунун маанисин биздин биринчи каарманыбыз Жетиген азыр абдан мыкты түшүнүп турат. Жетиген быйыл жогорку окуу жайын аяктап, окуусун чет өлкөдө улантуусун пландап жатат. Экзаменге даярдануу, ар кандай сыноолордон өтүүдөн сырткары каражат маселеси да чоң жолтоо болуп келет. Албетте магистратура тапшыруу бул оңой эмес, бул окууну бүтүп коюп эле кайра эле тапшыруу эмес. Бул ар бир татаал бир этаптардан турат да. Эң биринчи мен магистратура тапшырганда мен бул окуу жайындагы жетишкендиктерим керек. Анан тышкары тажрыйбаларым дагы. Анан ошо эң маанилүү болуп, жана ошол эле учурда мага эң мындай проблема боло турган, бул көйгөйлүү турган бул акча маселеси. Барыбыз билгендей, бул чет өлкө тапшырыш үчүн эки жол бар. То есть биринчи акча менен контракт негизинде, экинчиси болсо бюджеттин негизинде или гранттарды алуу утуу максатында. Анан эң минималдуу дегенде бул $20,000 кетет. Престиждүү топко кирген чет өлкөлүк окуу жайлардын акчасын төлөөгө Жетигендин мүмкүнчүлүгү жетпегендиктен, алардын гранттарын утуп алууга аракет жумшайт. Мындай конкурстарда атаандаштык күчтүү болгондуктан грантка илүүнүү оңой эмес. Быйыл Жетигенди көптөгөн экзамендер күтүп жатат. Экзамендерге даярдануу мага 24 саат эмес, 36 саат керек деп тамашалап калат. Чет өлкө тапшырып аткан эң биринчи бул критериям болуп тур, бул английский да, английский TOEFL. Английский TOEFL жолу тапшыруу эмес, бул жогорку баада. Анан бир эле ай барбайсың, албетте, аны 1 же 2 жыл барыш керек. Анча атайын бир эле курс алып коюп эмес, анан тышкарыда практика кылыш керек. То есть андай орусча айтканда носитель языка, ошолор менен да көп сүйлөшүп, практика кылып, анан ошондой эле китептер азыркы биздин азыркы күндө болсо ошо материалдар, английский китеп материалдар булар баалуу, мына акчадан ачылып турушат, аны да сатып алыш керек. Албетте, мындан 22 жыл мурун, же тактап айтканда Жетиген төрөлгөн маалда кыргызстандык ата-энелер арасында баласынын келечеги үчүн деп банкта эсеп ачуу маданият калыптанган маселе. Балаңыз мектепти бүткөндө эле миллионер болуусун каалайсызбы? Анда токтоосуз балаңыздын атына банктык эсеп ачып, болочоктогу билим алуусуна эмитеден каражат топтоп баштаңыз. Бул багытта тажрыйбасы менен 6 жашар Кутбол жана апасы Чолпон Бекболотова бөлүшөт. Акча деген эмне экенин биле баштагандан баштап эле бул копилка деген эмеси бар эле да, бир привычкасы бар эле, копилка чогултма. Андан кийин бир 5ке чыгып калганда айтып калды, апа менде аябай акча көп болду, эме топтодум, эмне кылсак деп. Анан экөөбүз ойлонуп, эсептеп, эмне болгон акчалар экенин көрсөтчү деп эсептеп көрсөм, чын эле копилкасын ачсак, еврода жүрөт, теңгеде жүрөт, рубльда жүрөт, сомдо бир жака дүкөнгө жумсак 4 сөзсүз тиги эмесин сдачасын алып келип аягына салат экен иши. Ошо менен сансак где-то 6,000 сомдой болуптур да. Сен азыр муну жөн эле коротуп саласың, андан көрө банкка салып коелу, акча көбөйө берет десем, мана бул идея аябай жагып калды да. Жөн эле туруп банкта көбөйө берсе жакшы экен апа, анда ошого эме салып салалы деп, анан экөөбүз чогуу келип, счет ачып, анан ошого банкка салдык да. Биринчи банкта акчабыз пайда болгондон баштап уже анан мындай максаттар пайда боло баштады да. Анда ушуну мындай системага айланталы деп, анан ар бир айдын доходунан 10% ошо деньги будущего деп ошого кошконго аракет кылабыз. Бирок кээ бир айларда кошулбай калат. Андай ток пейил болуп өткөн да балачы. Кээде мисалы үчүн акча бар болот, жок болот, анан муну алып бер, тигини алып бер дегенде азыр эмкиди алалы, азыр деген бул акчага муну алалы десең, ооба, бирок мен банкта эме акчам бар да деп спокойно кабыл алат да, жок деген нерсеничи. Багы психологический, моральный ачка болуп чоңой болуш керек. Бала мындай физиологический ачка болсо да деген бир правила бар да воспитанияда. Ошого аябай жардам берет экен да. Анан экинчи дисциплина. Вот акчаны жөн эле мындай шамшаркыт коротуп, анан тиги, анан бу деп кээде балалык кылат да эме. Анан ошондо кадимкиде айтам да, андан көрө ушул акчаны эмеге банктагы счетуңа салсак, ал деген кандай инвестиция, көбөйөт биринчиден десең, анан кадимкиде ойлонуп калат да ужечи. Мисалы үчүн мектепти бүтүп атканда, эгерде жанагындай системадан тайбай, өзүбүз пландаганда ар бир эмеде айда кошуп 10%тен кылып турсак, где-то бир 15,000 тегереги болот экен, $15,000 болот экен. Анан эми багы баланын биринчи эмесине жетет да, мисалы үчүн биринчи обучениясына. Бирок эми багы самый главный бул эме, бул мени дагы, баланы дагы дисциплинага салат экен да, вот кадимкидей. Мен вот байкаганым, мисалы үчүн биз буга чейин ошол деньги будущего деп 10% акчаны бөлбөгөндө деле, вот точно азыркыдай эле жашачубуз да. Азыркы эле нерселерди алчубуз.
Анан ошо 10% доходдун 10%ин бөлө баштагандан баштап айта албайм да, вот бир нерсе өзгөрдү депчи. Дал эле ошол нерседи алабыз, ошондой эле жашайбыз. То есть биякта мындай 10% акча эчтекени чечпейт. Да? 10% эчтекени чечпейт. Бул биринчиден ошол жанагы стереотип бизде. Экинчиден жана дисциплина жок да көп адамдардачы. Бизде деле айтып атпаймынбы, бир айда болот калат, бир айда багы все равно кыргызчылык кылып кошпой калып атабыз да. Балдардын келечегине кам көрүүдө дүйнөдө көп таралган ыкмалардын бири бул балдардын депозити. Андан сырткары башка да каражат топтоо программалары бар. Узак мөөнөттүү баланын депозиттик эсебин дайым толтуруу аркылуу баланын келечегине эң керектүү болгон окуу жайга тапшырууга башталгыч капитал камдайт. Кыргызстандагы банктардын балдардын депозити боюнча көбүрөөк пайдалуураак сунуштаган банкты тандап алдык. Анда жылдык пайыздык ставка 13%, ал эми капитализация жылына 3 жолу болот. Эгерде көп убакыт боюнча депозитке улам акча салынуу улантылса, анда жыйынтыгында негизги салынган акчадан пайыздык киреше ашып кетет. Ал сиздин банкыңыз капитализацияны канчалык көп кыла тургандыгынан түздөн-түз байланыштуу болот. Башкача айтканда, пайыздык киреше негизги суммага кошулуп, кийинкисинде ошол проценттен да проценттик киреше таба баштайсыңар. Демек, убакыт өткөн сайын проценттик кирешелер негизги суммага кошулуп, проценттик пайда көбөйө бермекчи. Мисалы, сиз балаңыздын келечегине арнап балаңыз мектеп босогосун аттагандан баштап эле акча топтоп баштадыңыз. Эгерде ар бир ай 2000 сомдон бөлүп банкка салып турсаңыз, анда балаңыз 11-классты бүткөндө же 11 жылдан кийин анын капиталына сиздин салымыңыз 264 000 сомду. Ал эми ага болгон проценти салымдагы суммадан да чоң болуп 324 000 сомду түзөт. Жыйынтыкта сиздин балаңыз мектепти бүткөндө 500 000 сомдон ашык акчага камсыз болуп калат. Экинчи вариант, балаңыз төрөлгөндөн баштап эле келечегине арнап каражат топтоп баштадыңыз. Балаңыз 18 жашка толгондо анын эсебинде 1 709 000 сом бар болот. Ал акча балаңыздын дүйнөлүк жана ата мекендик престиждүү окуу жайларга тапшырып жана окуганына толук кандуу жетет. Эми үчүнчү вариант, сиздин балаңыз өз күчү менен эле жакшы окуп, бюджеттик орундарга илинип окуп калды. Анда сиз окуу жайын бүткүчө деп айына 2000 сомдон бөлүүнү уланттыңыз. Окуусун бүтүп кесипке ээ болгондо анын эсебинде 3,5 миллион сом болот. Чынында мындай белекти ар бир эле бүтүрүүчү эңсек болушу керек. Анткени ал акча аркылуу турак жай, автоунаа же бизнес ачууга старттык капитал болуп бермекчи. Бул каражаттардын ичинен сиз 552 000 сом чогултасыз, ал эми 23 жылдык пайыздык киреше 2 800 000 сомду түзмөкчү. Акча жөнүндө сөз кылганда, албетте жылдык инфляцияны дайым эске алуу керек. Мисалы, акыркы 15 жылдын ичинде сом долларга карата 23%га арзандаган. Джон Рокфеллер айткандай, эртеңки сиздин ийгилигиңиз бүгүнкү чечимдерге байланыштуу. Албетте бул чечимдер балдарыңызга таасир этерин дагы айтпасам деле белгилүү. Ошондуктан туура чечим ийгиликтин башаты болорун эч унутпаңыз.